Саламатсыздарбы? Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн каналымда өзгөчө адам жөнүндө сөз болмокчу. Бул инсанды мен тааныштырбасам да элдин баары тааныйт. Анда эмесе биз бүгүн сөз кылчу адам кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал акын жазуучу эжекебиз Жыпар Исабаева. Эжени өз каналымда көрүп турганыма чексиз кубанычтамын. Кең пейилдигин билгизип, каналыма чыгарышыма уруксатын бергени үчүн эжеге кабат-кабат ыраазычылыгымды билдирем. Жыпар эжени эки ооз сөз менен тааныштыруу мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы, акын, жазуучу, киносценарист, журналист Жыпар Исабаева 1967 жылы 20 мартта Нарын областына караштуу Тянь-Шань районунун Миңбулак айылында жарык дүйнөгө келген. Алгачкы макалалары, ырлары, аңгемелери 13 жашынан 1980 жылдан тартып Кыргызстан пионери, Ленинчил жаш гезит журналдарында жарыяланып келген. 1996 жылы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетин аяктап, журналисттик эмгек жолун Жеткинчек гезитинде адабият жана искусство бөлүмүнүн башчысы катары баштаган. 2002 жылдын 1 апрелинен тартып Кыргыз туусу гезитинде иштейт. 1988 жылы Хельветас эл аралык кызматташтыгынын Швейцариялык ассоциациясы уюштурган акын жазуучулардын сынагында 2009 жылы өткөн эл аралык Казакстан-Кыргызстан түбөлүк достук конкурсунда жеңүүчү лауреат болгон. 2010 жылы Алыкулду сүйгөн кыз повести үчүн Алыкул Осмонов республикалык адабий сыйлыктын лауреаты болгон. Китептери: поэзия «Сүйүү көргүм келет сенин көзүңдөн», «Бир үзүм от», «Ыр куса ыр жыйнагы» жана проза «Жыландын сүйүүсү», мистикалык, фантастикалык роман. Повесттери: Алыкулду сүйгөн кыз, Канат менен Зарина, Тагдыр жана сыйкыр, 87 ашуу, Күн кесел, жана романы Адашкандар. Киносценарийлери: Баарын кайрадан баштайлычы, режиссер Темир Бирназаров. Кумар, режиссер Темир Бирназаров. Акшоола 23 сериялуу телесериал, режиссеры Ырыс Окенова. Театр репертуарындагы спектакльдер: Махабат мазары, Каракол драма театры, Семетейчи Сейдана, Талас драма театры, Обонду ырлары 300гө жакын. Анда эмесе Жыпар Исабаева эжемдин жүрөгүнөн чыгып, калеминен жаралган ырларын сиздердин жүрөгүңүздөргө жеткире окуганга аракет кылайын. Апам жана мен. Жигитке жар, балдарыма энемин, кыял кеч кыз, боз уланга жеңемин, анткен менен апакемдин алдында, саамай көкүл, секелеги элемин. Кумарлана жытын искеп баланын, 30 жашты омуроолоп барамын, анткен менен апакемдин алдында, баюу сезим балапаноз баламын. Үй бүлөнүн жардын болуп жөлөгү, артык экен өз балаңдын өнөрү, анткен менен апакемдин алдында, баягы эле бакыраң көз бөжөгү. Бек кучактап, бекем кысып бооруна, сагынганбы айланчыктайт тоорула, баягыдай аркасына көтөрүп, кеткиси бар дале койсоң оюна. Айтарга сөз ашын таппай берерге, бала бакыт, бала кымбат энеге, өзүң апа, ата болуп турсаң да, ымыркайым кичинем дейт дагы эле. Жакшы келин. Жакшы келин эгер эрин сыйласа, ыйба кылып ак караны ылгаса, эрегишип кайын эне күйөөнүн жүрөгүн муз, көңүлүн суз кылбаса. Гүлгө окшоп
адам жеткис жайдагы, мүнөзү уяң, кабагы ачык жайдары, таазим этип улууга элпек ийилет, энелерден ыйык мурас алдагы. Тикирейип тикей эмес көздөрү, кичипейил уяң келет өздөрү, орду менен сыпа сылык кынаптап, жумшак назик балдай таттуу сөздөрү. Жакшы келин терең ойлоп салмактап, чакчарылбайт эс ыйманын жайдактап, бул дүйнөдөн өтөт алар атүгүл, келин болуп келген жерин ардактап. Сүйүү бакыт. Бакыт эмне? Ал чыныгы махабат. Ансыз тайкы таалайыңан жашагат. Айла канча арманда өтүп өмүрү, тирүүлүктүн ырахатын азалат. Байлык дагы, мансап дагы көңүлгө, махабаттай аруу кызмат жасабайт. Сүйүү эмне? Жүрөктөгү адамың, жолугаарың, кечпи, эртеби табаарың, тапкан менен кайдан билдиң жете албай, күкүк менен Зейнеп болуп калаарың. Тагдыр буйруп таалайыңа жазылса, бул жашоодон жайнап өтөр жамалың. Жашоо эмне? Жер үстүнө келгениң, тирүүлүктүн көчүн улап бергениң, кайнап бышып турмуш аттуу казанда, мезгилиңден жеңилгениң, жеңгениң, жалган дүйнө маңдайыңа жазылып, мейманчылап келген жери пенденин. Өмүр эмне? Башаты анын балалык, келип кетүү, ортосунда аралык, аркасына кылчаюуга алы жок, мезгил менен чык-чык этет саналып. Анткен менен канча кылым жылда адам кайра туулуп келет дешет жаралып. Өчпөсө экен сүйүүбүз. Балапан ооз наристедей эркерээк, таарынышып кээде назик эркелеп, бак таалайдын туусу кылып сүйүүнү, шашылбайбыз улгаюуга эртедеп. Жаштык узап кетип калат кайрылбай, ал өмүрдүн алакандай айрыгы ай, ошол кыска алакандай жаштыкты келчи бирге өткөрөлүк кайгырбай. Алыс кетсең жолуң тосуп эртелеп, караан издеп келсе экен дейм эртерээк, бирок мейли кайда жүрсөң тилеймин, дөөтү колдоп жолушыдыр болсо деп. Мейли күндөр өтсүн күнгө алмашып, өмүр ажал жакындашып, арбашып, өчпөсө экен каарысак да сүйүүбүз, жүрөктөрдөн жылуу сезим арнашып. Жыпар Исабаева эжебиздин ырларын окуй берсек, бир күн, бир ай, бир жыл, бир өмүр жетпейт чыгар. Эжеке, талантыңызга таазим, калемиңизге береке деген аруу тилегим менен сөзүмдү жыйынтыктаймын. Биз кыргыз эли сиз менен сыймыктанабыз, сизди чексиз сыйлайбыз. Мындан ары да сизден зор ийгиликтерди, зор чыгармаларды күтөбүз. Эгерде каналыма каттала элек болсоңуздар, катталып, видеом жакса, жакты белгисин басып, комментарийге ой-пикир калтырганды унутпаңыздар демекчимин. Кийинки видеомда учурашканча аман болуңуздар.